Кат жол ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин бүтүшү керек. Бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырмасын берген. Ага ылайык эл аралык маанидеги жолдун 19,5 чакырым жолу жана 3 көпүрө толугу менен бүтүшү керек. Ушул тапта тиешелүү жерлерде жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгили. Азыр мен эл аралык маанидеги жолдун 43 чакырымындагы Чилисай көпүрөсүндө турам. Бул жерде дагы жумуш ыргагы кызуу жүрүп жатат. Көпүрөнүн узундугу 62 метр, турасы 14 метр. Мунун 1,5 метринде тротуар каралган. Учурда көпүрөнүн түркүктөрү орнотулуп, иштин 35% бүткөн. Азыр жакшы жүрүшүп атат. Мандаганда азыр 35% сой бүттү. Анан сапаты кандай болуп атат, ушуларды айтыңыз. Сапаты потенция боюнча кылып атат. Проект кандай көрсөтүлгөн болсо, бу жерде технозор калса баардыгы бар. Баардык немелерди контролдоп жасалып атат. Ал темирден чыкпайбыз. Кандай көрсөтмөсө, ашагып жасап атабыз. Ал эми экинчи көпүрө эл аралык маанидеги Ош-Баткен-Разак автожолунун 63 чакырымында Апшырсай участкасында курулуп жатат. Мында көпүрөнүн узундугу 41 метрде, турасы 14 метрде түзөт. Көпүрөдө жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар, ошондой эле 2 полосалуу жол болот. Учурда жумуштун 30% аткарылып калганы маалымдалды. Сел кырсыгы Апшырсай көпүрөсүндөгү жумушту бир топ артка тарткан. Түркөктөрдү орнотууга ушуну менен 3-чү жолу каталаман казылып жатканы айтылды. Азыр эми иш кызуу, жумушчулар, техникалар жетиштүү, сапаты көзөмөлгө алынган. Биринчи аппаранын подушкасы уже стенага чыктык. Экинчи аппаранын подушкасы даярданып атат. Кудай кааласа, мына эртеңден уже подушка даяр болот бизге. Бунун бийиктиги 7,85 алдыңкысы, арканкысы 8,25. Подушкага 1 метр кирген, экинчи подушка, экинчи подушкадан кирген, стаканчыктар менен коюлуп атат. Азыр казуу иштери экен тиги. Азыр экинчи аппаранын казуу иштери уже аяктап калды. Кудай кааласа эртеңден будага дагы апалапка коюлат. Бул экинчи аппара бүткөн болсо, анын үстүнкү катмары болобу, кандай болот? Үчүнчү аппарасы бар, ортодо дагы бирөө бар. Бул жак бүткөндөн кийин ортоңкуну ачып баштайбыз. Кудай кааласа. Камчыбек Ташиевдин талаптарынан улам былтыры белгиленген 13 километр жолдун экинчи катмарына асфальт басуу иштери да жанданды. Азыркы тапта 27 чакырымдан 34 чакырымга чейин асфальт төшөлүүдө. Турубуз коюлуп, экинчи слой асфальтыбызды баштадык бүгүн. Азыр бизде техникалар бардыгы жетиштүү. Кечегинде Камчыбек Кыдыршаевич келип өзү көзөмөлүн алып, дагы 6 километр ортодогу жолду кошуп, азыр иштерибиз тез жүрүп атат, бардыгы эле тез, бар жок жетишерлүү. Азыркы мына экинчи слой асфальтыбыз 6 сантиметр. 6га 8. Качан бүтүп калышы мүмкүн ба? Белгиленген мөөнөткө бүтөбү? Ошолго бүтөбүз, кудай кааласа. Ошол график түзүп алдык. Шебеночный массивный асфальт. Мунун сапаты өтө жогору, мурдагыдан жакшы, кошумча химикаттар кошулат. Мына азыр институттун Кыргыз транспорт институттун балдары заводдо отурушат, ушул химикаттарды кошуу боюнча анын составын баарын өзү ушул жерде ченеп кошуп, даярдап бияка берип атышат. Мына бүгүн 3 машина келди, басып атабыз. Мында сырткары өткөн жылы калып кеткен Ноокат шаарын аралап өткөн 6 чакырым жол да оңдолот. Жолдун турасы 28 метр болуп, 4 тилкеден турат. Учурда кызыл сызыкка чыккан курулуштардан тазаланууда. 6 километр жолду аны дагы быйыл ноябрдын башына, октябрдын аягына чейин бүтүрөсүңөр деген тапшырма берген татуу. Ошол боюнча өзүңүздөр көрсөңүз керек. Жакшы иштер азыр башталып, жер иштери башталып атат. Ошондой тапшырма менен бүтүрөбүз деген ойдо иштеп атабыз. Жолдун кейиштүү абалы буга чейин тургундарды бир топ түшүккө салып, нараачылыктар болуп келген. Бул жолго 70-жылдары асфальт басылып, ошондон бери жаңыланган эмес. Жолдун курулушу башталганына тургундар да кубанып турушат. Жол куруучуларга кол кабыш кылгандары да бар. Кичине мен бери күтөм, жол жакшы болушунчу. Туурабы? Советтер Союзундан калган жолдор.
талкаланган жери бар. Мондай болуп машина жүрүп турган жери бар. Ар кандай эми. Ошол эми тамтыгы чыккан жерлерди биротоло оңой издешип аракет кылышып атыптыр. Көпүрөлөрүн азыр жолдо келатып көрүп келдик, иштешип атат эми. Рахмат ошо Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Жапаровка, президентибизге рахмат. Тезирээк бүткөрүп берсин, элибизге жакшы эле болмок. Taşıyıp Japarovlarga rahmat, taşıyıptı bir ağzın sözü bilen ana nokatlı yolunu oğnayımız dep texnikalar işleyaptı. Yaxşı ovat bolyaptı, şaharimizga chiroyga chiroy qo'shyapti. Жол адам басқан тротуардан бері болып атат. Жолымыздағы кеңейіп қалды. Шуларға біз не дейді деген разычылық мамлекет басшыларыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтерге чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Эл аралык маанидеги Ош Баткен Разаков автожолунун курулушу Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө турат. Мамлекеттин акчасын сарамжалдуу пайдаланып, сапаттуу жумуш аткарылбаса, катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Курулуш иштери ушул жылдын ноябрына чейин бүтүшү керектиги милдеттендирилген. Акчаны баарын талаптанып жок кылып турган болсоңор жооп бересиңер. Конкреттүү түрдө. Мени билесиңер, мен эч кимди аябайм. Бул жакыным эле, бул тууганым эле, бул таанышым эле, бул акем эле, үкөм эле деген маселе жок, болбойт анда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.